Так, прямой эфир. Bir kişi girdi. Daha girsek şoltile. İki kişi. Tak. İki kişi. Men demet qo'yganman. Blokировать 4 kişi. Kimdir girip oldu ekan? Hech kim ko'rinmaydi qolganlar. Так, 4 kişi girdi. Kim girdi? Asiya Sartova, саламатсызбы? Так, да. Наоборот, поделиться qilib bersangizlar, ошондо көбүрөөк болот, аудиторияны чоңойтуп алалы. Hazır bir kızıktуу okuya эмес тургай күлкүлүү нерсе. Мен ошону мен коркутуп алабыз деп аткандан күлкүм келип атат. Кандай болбосо дагы. Так, кандайсыз кантаба? Кудай шүгүр, Россия жакшы. Дагы поделиться кылып койсоңуздар, абдан жакшы тема болот. Ошо теманы жакшыраак эметип койсоңор, дагы поделиться этип койсоңуздар жакшы болот эле. Тогуз киши эфирде, дагы көбөйтүп алалы эфирлерди. Дагы поделиться этип койсоңуздар. Алексей Иванович, ассаламу алейкум. Алексей Иванович. Я надеюсь, вы не фейк, Алексей Иванович. Саламатчылык, Батма, кандайсың? Батма. Мына мындай негизи саясий заказдар деп туруп, азыр ушу мен боюнча саясий заказ болуп атыр деп айтып атышат. Мени коркутуп, үркүтүп атышат тияктан бияктан. Бир эле айтып кетип турган нерсе, коркуп турган эчтекем жок. Такенова, ассаламу алейкум. Кандайсыз Такенова? Жакшысызбы? 10 киши эфирде. Куатбек Күсөнов, ассаламу алейкум. Анда эмесе мына 11 киши эфирде. Такенова, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Мен баянтан бери 1 май район сот боюнча эфирди баштай берейин. Урматтуу Facebook колдонуучулары, урматтуу Facebookчулар. Анан ошо эмемди айтсамбы деп атайын чыктым азыр түз эфирге. Түз эфирге чыккан себеби мындай болуп атат. Мен баянтан бери 1 май район сотунун төрагасы жөнүндө 1 май район сотунун судьялары боюнча айтып келдим. Катуу мындай сын айтып келдим. Анан мен ошондо бар эле сурайт. Эмне үчүн сен 1 май районунда айтпайсың? Эмне үчүн Свердловду айтпайсың? Эмне үчүн Октябрьскийди айтпайсың? Эмне үчүн Ленинский боюнча айтпайсың? Эмне үчүн чүйдүн соттору боюнча айтпайсың дегенде, мен ошонго өзүм жооп издедим. Эмнеге мен именно ошол боюнча айтам? Эмнеге мен бул боюнча айтып атам? Мен айтып аткан себебим, именно булар боюнча айтып аткан себебим. Бул деген 1 май район сот деген, мына Октябрьскийде деле болом, эмелерде мындай преклонение, тим эле ассаламу алейкум деп туруп, тим эле баарына монуп туруп жагалданган 1 май район соту болуп атат. Бир гана 1 май район соту. Октябрьскийде мындай судьяларды карайсың, кичине анча-мынча болсо дагы мындай туруштуруп бере алат. Свердловский вообще эч жагысына киришпейт, мыйзам чегинде. Первомайскийдин судьялары өңгөчөсү төрага жагылып, мындай баарына эле жагынгысы келет да. Же корккондогусу булар өзүлөрүнүн ордун жоготуп алабыз деп корккондогулар болуш керек. Ошо орундарынан алдырып ийеби деп корккон. Эми мынчалык өзүңөр коркуп атсаңар, судья бул өтө мындай ответственный постта, ответственный элдин тагдыры. Силер деген өзүңөрдүн ордуңарды жоготпой, туура эмес чечим чыгарып алабыз дегендерден коркушуңар керек.
коркушуңар керек болчу. А силер болсо ошонун корккондун ордуна андан көрө элдин тагдырын ойлосоңор болмок. Кандай болбосо да мына мен эми как практикующий адвокат монтуп басып жүрөм, көрүп жүрөм процесстерди. По крайней мере, 1-май район сотунда процесс толтуруш невозможно болуп калды. Кандай болбосо да, кандай дебесең дагы баары жакшы, аягы жүрүп. 1-май район соту алар прямой эле ал эмне төргө указание берсе, ошону аткарып атат. Анан ошонун негизинде 1-май район сотунун жөнүндө ушинтип айтып жүрсөм, мен аркаман ар кандай ушактарды жүргүзүп, эми деңгээли ошо айтып атышат азыр, что 1-май район соттору кээрлери төрагасы кимиси билбейт экен, бирок ошо деңгээли жеткени 13-жылы болгон окуяны эмеси табылбаган, калпы чыккан, ошондо Жылдызкан Жолдошева мен жөнүндө бир бывший адвокат. Мен аны алга чейин вообще таанычу эмесмин, тааныбайм ал адвокатты. Ошол адвокат ошол жерде олтуруп алып туруп мен жөнүндө сөз сүйлөптүр. Мында советтенем. Мунун баары калп жалганын Жылдызкан Жолдошева чыгарган ошондо. Ошондо атайын передача 13-жылы чыгып, анда депутат кези ошондо бүт калптын баарын чыгарган ошондо. Ал келиндин өзүнүн иш козголгон, ал Америка грин карта утуп алыптыр, ошо грин карта утуп алып, ошол грин карта утуп алгандан кийин өзүнүн клиенттерин баарын тең акчаларын алып алыптыр, ошондо качып кеткен. Анан ошондо мага келишет, мага келгенде мен ошондо иш козготом. Бул ошондо отомстил болуп калды мен боюнча. Эми о деңгээлди карабайсыңар, эми деңгээлди эле карап көрбөйсүңөр. Ошол непроверенный эски эмени ошону кайра слив кылып атат, мени жаманаттуу көрсөтөйүн деп. Жаманатты көрсөтүп туруп, анан кийин мына Хасанов тигинтип атат. Эми бул деген күлкүлүү нерсе да, күлкүлүү нерсе. Муну деген 13-жылкы немени эметип атат. Андан тышкары, могу жерден азыр дагы мен эми көп учениктерди өстүрдүм. Мен учениктерим көп ГКМБД төргөчү болуп иштейт, МВД төргөчү болуп иштейт. Оперативный работниктер бар. Мен мындайча айтканда мен жардам берген балдар, ошо көтөрүлгөн балдар. Ошолордун баарын азыр ушактарды угуп атам. Кече Камчыбек Кыдыршаевичтин айткан сөзү, адвокаттар менен, соттор менен күрөшүш керек, тынчык керек, жакын арада угасыңар деген. Анан ошол жерден мени бүгүн уже кээрлер келип туруп мага айтып атышат, сиз боюнча иштеп атат, тигине мындай, сизге деген заявление түшүп атат, тигитет. Кандай заявление түшпөсө мейли, түшөсүн, андан мен корккон жерим жок. Пожалуйста, заявление болобу, эмен болобу. Бирок бир нерсени айтып кете турган нерсе. Бул кандай болбосо дагы бул жалган нерселер, жалган. Анткени деген мен оозум жабыш үчүн соттор боюнча, төргөчүлөр боюнча, ГКМБнын төргөчүлөрү менен, МВДнын төргөчүлөрүнүн жөнүндө соттор боюнча айтып аткандарымды бардыгын ошо бир эмеге эметип алып туруп, мен швачтын аракетинде кылып туруп, ошо Камчыбек Кыдыршаевичке жеткизиптир дечи, что мен ушундай, мен тигиндей мындай. Андын баары калп. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз угуп калсаңыз, анча сиз дагы бир нерсени түшүнүп алсаңыз керек, бир нерсени мындай өзүңүз туура мындай ой жүгүртүп көрсөңүз жакшы болот эле. Ой жүгүрткөн себебим неде? Эптеп мени оозумду жабыш үчүн өзүлөрүнүн момундай косяктарын, тергөөчүлөрдүн косяктарын, азыр могу эмелерин эметип эптеп отуруп, ошолордун баарын чыгарып туруп сизге айтып атат. Бул Хасанов тигиндей, бул Хасанов мындай деп. А бияктан деген Сапырдын да балдары тиякта бар дейт. Ошол жакта мени жамандап аткандар бар дейт. Ошол жакта бар эле ошол жерде өңгөчөсү соттор тимелеби? Эптеп Хасанов унчукпай калсын, сотторду сүйлөбөй калсын, соттор жөнүн жамандай калсын деп туруп эле эптеп ошол боюнча камаганын аракетин кылып атканын ал даана тура турган иш. Ошон үчүн ошонун негизинде момундай иштерди козготобуз деп жиндүү болуп атышат. Мейли жасагыла. Эми азыр удивительный эчтеке жок. Азыр деген эметип алып туруп, любой нерсени эптеп эле жөн эле заявление болсо эле, төргөчүлөр эптеп эле мындай
плюс алыш үчүн эле могу мына сүйлөп аткан Хасановду да жаптык деген сөздөр болуп атса, жасап атасыңар, жасагыла. Колуңардан келеби, жасагыла. Бирок убакыт бул деген мындай учуп кете турган куш деп коет го. Уже бул деле учат, бул деле бүт бар эметет, бүт убактысы келет да, убактысы келет. Любой нерсенин убактысы келет. Анан ким артында тургандарды кечирип койгула. Андан кийин уже мейли мен тагдырыма балта чапсаңар чаап көргүлө, бирок кийин, анан кийин эмне болорун аны да унутпагыла. Потому что мен аны жөн калтырбайм. Если тияктан бир течерде бир иш менен мага бирөө жала жаап эметип атса, ошол жала жапканын өзү актанып алса, актанып алып, өзү актанып турган мени кытчып аткан жери болсо, аны да жасасын, аны да жасасын, аны деле көрө жатарбыз. Аны да жасасын. Колуңардан келеби, жасагыла. Бирок унутпагыла. Мен да жооп бере турган маалым келет. Мен элге жамандык издебейм, бирок мага жамандык издегенде мен жөн калтырбайм. Ошондо бирөөс, ошону унутпаңыздар да сураныч. Бул бир. Өңгөчөсү 1 район соттору. Силер бүт мыйзамга мындай чыккан түкүрүп салгансыңар. Силер деген мына кандай болбосо, силер мыйзамга түкүргөнсүңөр. Мени жамандап, мени тимеле швак боксакты шваган бул именно 1 район соттору. Өңгөчөсүнүн скорее всего төрагасы. Мен точно айта албайм, но скорее всего ошоктан чыгып аткан сөз. Жамандайсыңар, жакшы көрөсүңөр, жаман көрөсүңөр, бул мыйзамга барыңар баш ийишиңер керек. Силер 1 район соттору мыйзам менен иштебей калгансыңар. Силер деген просто мындай задание берет, ошону менен иштеп атасыңар. Вот и все. Вот ошондон коркутуп үркүтүп алгансыңар, ГКМБнын төргөчүлөрү коркутуп үркүтүп алгансыңар, МВДнын төргөчүлөрү, ГСУнун төргөчүлөрү коркутуп үркүтүп алгансыңар. Ошону менен мына бүгүнкү балейлердин баары ушундан чыгып атат. Мен даже не сомневаюсь, даже бирдемени эметип уюштуруп, бирдемени тапкан күнү дагы, бирдемени таап, аракеттенип туруп, эптеп мени бирдеме кылып жапкан аракетин кыласыңар, бирок бул деген чисто заказ деген нерсе. Бул заказды силер аткарасыңар, анан кийин барып алып туруп, мына деп туруп мактанасыңар. Биз течерде соттор боюнча айтып аткан Хасановду айтасыңар. Мен силерге ошону айтып коем. Камчек Кыдыршаевич, өтө туура кече орчундуу маселе көтөрдүңүз. Жогорку кеңеште өтө орчундуу маселе көтөрдүңүз. Абдан туура айттыңыз, что азыр убакыт келди, адвокат менен судьялардын текшериш керек деп. Адвокаттарды текшериштин мен мындайча айтканда, адвокаттар уже чак эле эметип калган, адвокаттарды эч качан жолотпой алган уже по большому счету. Адвокаттарды уже жолотпой алган, эч ким бирдеме ташыйбыз десе дагы. А вот биякта сотторду карап чыксаңыз вообще идеально болмок. Туп-туура айттыңыз. Мен сизди Камчек Кыдыршаев ушул жериңизден абдан туура колдойм да. Колдойм, туура кыласыз. Соттордун чечимдерин бүт баарын элекке салыш керек. Бирок элекке салып атканда ошондо эмне себептен ошол сотко жеткен, эмне себептен соттолгондугун баарын ошондо иликтеп чыгыңыз. Ошондо ким иштерди козгогонун, кимдин состав преступлениясы бар болгонун ошондо иликтеп чыгыш керек да. Бүткүл сотторду гана эмес, ошондо деген төргөчүлөр, ошондо деген алардын начальниктери, ошондо тиги потерпевшилери болобу, кимиси болобу, ошолордун баарын карап чыгыш керек. Эмне себептен камалган, эмне себептен олтурду, анан кандайча болуп туруп соттордун акталып кеткендерин ал жагын да карашыңар керек. Анткени мындайча айтканда кээ бир иштерде мындай жөндөн боло берген иштер эмес. Мен определенный иштер боюнча айтып атам. Ошон үчүн деген могу жер жакшыраак мындай ойлонуп кече жакшы мындай сиздин сөзүңүздү Камчек Кыдыршаевич абдан жакшы мындай бүт баарын эметип койдум. Туура орчундуу маселени көтөрөсүз, туура кылып атасыз. Сотторду показательно кылып туруп, взятка деп күтпөгүлө. Силер сотторду именно неправосудный решениялар менен. Алар вышестоящий сот мынтип чечти. Бирок нарушенияларды өзүңөр көрөсүңөр, өзүңөрдүн төргөчүлөрүңөр көрөт. Ошол жер дисциплинарный комиссияга берсеңер, совет судьилерге берсеңер, ошол жер совет судьилерди айтат. Бул мыйзамдуу эмес деп туруп, ошону пересмотр кылдырып туруп, кайра ошо сотторду наказывать этсе, ошондо туура нерсе болот. Мына бүгүнкү күнү мындайча айтканда
мен бүгүнкү күнү кечеки бала адвокат эмесмин. Мен уже адвокатурада Кудай шүгүр 20 жылдан ашык иштеп атам. Юридикалык практикам Кудай шүгүр көп судьяларга караганда менин адвокатский, менин юридический практикам 1000 эсе көбүрөөк и 1000 эсе грамотныйраак да. Ошон үчүн азыр мына Камчы Кырдашевич абдан туура нерсени дагы бир кайталанып кетейин. Абдан туура нерсени жасап атасыңар. Абдан туура нерсени соттор боюнча айттыңар. Эми ошол соттор боюнча сөз болмай калбай, соттор боюнча мындай бүт өңгөчөсү 1-май район соттор. Эси мен чакырып калсаңар, мен ар бир момундай приговорду алып барып туруп, өзүндөгү постановленияларды көрсөтүп туруп, мен айтып бере алам. Анткени тиякта момундай эле конституциянын нарушениясы турат. Уголовно-процессуальный кодекстин нарушениялары турат. Уголовный кодекстин нарушениялары турат. Ошолордун бардыгын бир карап чыксаң, ошондо даана далилмен чыгат. Булар мага жазып атат, булар ошол жакта эметип атат, тигини камап, мен жамандатып атат бул соттор. Анын баарын түшүнүп атам. Алар жамандатат. Анткени мен алардын мындайча айтканда боогун чыгарып атам да, боогун чыгарып атам. Алардын сасык турсилерин нече мындайча айтканда жасаган иштерин сасык турсилерин нече чыгып атат да. Бул бардыгын, ошонун бардыгын мынтип атайын мени жамандап туруп, атайын жеткизип атышат. Мейли, если силер ошонго ишенип туруп, ошону менен ошондой ишке барсаңар, анда деле мейли, проблемасы жок. Если мен мыйзам бузсам, эметесиң. Бирок мыйзамды бузуштун атайын мындай өзүнүн эмелери бар да. Ошон үчүн Камчы Кырдашевич, сиздин кечеки дагы бир кайталанып кетейин, 4-үнчү жолу туура, кадамдарыңыз туура, өтө туура. Мен сизди колдоп атам бул жагынан. Именно соттор боюнча текшерүүлөрдү жүргүзбөсө, соттор уже действительно же күн карама болду, соттун бийлигин өкүл экенин унутуп калыптыр, күн карама болду, же болбосо мындайча айтканда бияка эми. Бирок бул азыр бияктан коркуп калыптыр соттор. Реально айтып атам, соттор бияка алгандан коркуп калыптыр. Бирок күн карама болуп калыптыр да. Азыр сотторду просто мындай көп соттор күн карама, тияк эмне дейт, тияк эмне деп айтат, тияк менен сүйлөшкүн, алашакта анан кийин төргөчүлөр алып келип туруп, мына сага приговор, могу приговорду окуйсуң деп туруп берип койсо, алар барып туруп ошол приговорду окуп салат. Ошолордун бардыгын карап чыксаңыз, өзүңөргө жеңил болот. Абдан туура болот. Мен силерге даже жардам берген даярмын. Күн-түн иштегенге даярмын. Пожалуйста, күн-түн иштейин ошону менен. Жардам берейин. Ошолордун баарын көрсөтөйүн, соттордун былыктарын бүт баарын көрсөтөйүн. Могу жерде мондай былык болгон, могу жерде мондай былык болгон деп айтып бере алам керек болсо. Бирок ошолор деген интрига кылып, ошо интригага мынтип жакындатып туруп, кайра мындай айтып аткан чындыкты айтып аткан кишини атайын интригаларга түшүрүп туруп мени эметип атат. Мени болот, менден тышкары дагы тиякта Алия Турумбекова деген адвокат бар, тоже азтети машинелер боюнча сөз болуп атат. МВД жөн эле машинелерин тартып алыптыр элден. Ошолор боюнча ошондой нерселердин бардыгын ошонун баарын чыгарып айтып атсак, ошолордуга бизге против эле момундай эметип атасыңар. Мейли, силерге чындык керек жок болсо, Кыргызстанга чындык керек жок болсо, анда биз унчукпай эле калалы эми болуптур. Хоп, майли ханым деп туруп жүрө берели тагы. Буну да кайлаш керек да. Ошондой, кечирип коелу, кичине эмоциональный болуп, жаман жиним келип кетти да. Жаман жиним келип кетип, азыр просто өзүм кармап эмете албайт. Азыр мына могу жерден бирөө менен сүйлөшүп турсам, кантпайке момдо болуп атат дейт. Мен болсо болуптур дедим, эмне коркутуп атасыңар, же эмне барып жалдырап калсын деп атасыңар. Жалдырабайм, коркпойм, и жалдырабайм. И жалдырап көргөн эмесмин, и жалдырабайм. Калайсыңар жасагыла, бийлик силердин колуңарда. Если ошо бийлик кармап туруп, ошондой жала жапканга ишенип туруп, ошолордун баарын перепроверка кылып жазсаңар бир жөн. Жазсаңар жакшы. Жасабасаңар тогда эмне кылабыз? Унчуга айта албайбыз, сөз айта албайбыз. Биз эмне, мен жалгызмын, менде армиям жок, спецназым жок. Мен простой, Кыргызстанда простой жөнөкөй адвокатмын. Сөз сүйлөбөсүн десе, тогда сүйлөбөй коелу. Эмне дейсиң? Эмне дешибиз керек? Бөлөк выход жок.
сөз сүйлөсөң эле ушинтип эле интригалардын арасында калат экенсиң. Эми интригалар соттор уже чыгарып атты, күлкүң келет. А если баарын эметип туруп, если действительно мен жөнүндө ушундай интригалар болуп, бирдеме бир балекет болуп калса, тогда мен уже бүт телевиденияларды, камераларды сразу чакырам, ошондо келгиле, мен бүт баарын төкпөй чачып айтам. Ким кайсы иштин артында турат, ошонун баарын айтам. Ким бул иштин артында турат, тил иштин артында ким турат, ошолордун баарын айтып беренге туура келип калат. Ошондо эл өзгөрөт. Мени туура оозун жабыш үчүн камадыбы, же эмне үчүн камады деп туруп ошону камаган аракетин кылып атышыптыр. Камаган аракетин кылабыз деп туруп, кече камчы Кыдыршайчкада туура эмес информацияны жеткизиптир. Аны да билем. Мейли аны да кылып көрөлү. Эмне кыл дейсиң? Кишилерди эле өлтүрүп коет баягы. Эмне болмок? Ушунча нерв кашайды да. Аны да көрө жатабыз. Өзүңөрдүн өзүңөр козутуп атасыңар болду. Жанында жүргөм. Рысбек Байкенни, Рысбек Агамдын жанында жүргөм. Тынчбек Агам менен Рысбек Агам жанында жүргөм. Тынчбек Агам, Рысбек Агамга до сих пор аларга мындай таза болуп туруп калдым, алардын жанында, алардын эмесин элесинде болуп. Рысбек Агам менен Тынчбек Агам бир кезде задний скоростунда алып салыптыр. Эмне кыл дейсиңер? Жаш кезигимде ошентип алып коюптур. Эми коркутабыз, өлтүрөбүз десеңер, эми коркутуп өлтүрдүлө эмне? Анын баары Кудайдын колунда. Адамды өлүмү бул деген себепкер эле өлтүрүп койбосо, атак Кудайдын жазганы. Кудайым жазып ошондой болуп кетет десе, значит Кудайдын жазганы. Ошондой бар. Кайрат, привет. Гүлдана, саламатсызбы? Эрнис Токунбаев, ассаламу алейкум. Бек, салам алейкум. Самат Кулбаев, салам алейкум. Нормально эле дейт. Бар эле нормально, Кудай шүгүр. Просто азыр могу жерде келип туруп айтып берип атты. Айтыптыр эле мени момду эметишет, момдо болгонтат. Мен аны просто как коркутуу сезимдей кабыл алдым да азыр. Как будто мени коркутуп атат. Сен монту оозуң жаппасаң, сени камайт деп. Yok, камагыла. Мен айтып эле жүрсүм, айткам эле. Мен деген бийлик талашкан жокмун. Мен бийликти мынтык эле деп айткан жокмун. Момундай митингге чогулгула деп мен айткан эмесмин, айтпаймын. Бүгүнкү момундай дүйнө жүзүндө момундай өтө оор акыбал болуп атканда, мындай азыр сфера влияния деп коет. Азыр момундай кайсы мамлекет, кайсы күчтүү болот. Азыр ушундайда Кыргызстаныбызды жоготуп албайлы деп. Кыргызстанды жоготуп албайлы деп, наоборот, митинг керек жок. Азыр тынч эле отуруп туралычы. Өзү көрсөтөт, убакыт көрсөтөт. Бирок тынч отуруп тура, митинг керек жок деп, наоборот айтып жүрөм. Ошон үчүн мен эч качан призыв кылбаймын, кылчу эмесмин. Азыр могу жерде биз опасность того, что биз өз мамлекетке камчы Кыдыршайчка бул ден саботаж кылганда. Булар любой каманы мындай өзүлөрүнүн интересине салып туруп, интригаларга салып туруп, жаман көрсөткөн эле ошо камчы Кыдыршайч жаман көргөзүп атат. Садыр Нуркожоевич жаман көргөзүп. А ошон баарын мынтип эметкен тете ошол интригандар да, атайын интригаларды пускать этип эле, эптеп интригалар тыгып эле, эптеп эле жинди кылыш керек да, эптеп эле элди жинди кылыш керек да. Ана кийин деген наоборот ошол туура эмес эме кылгандар, Кудай шүгүр, ар бир адамды камалган адамдын урук тууганы бар, жора жолдош бар. Алардын баары анан кийин момундай экен, момундай күнүнө момундай негодованиялар болот да. Анан ошол негодованиялар болгондо деген эми эл деле ойлош керек да, ошону мындай кылган болбойт биз деген өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз. Эми биринчи майрон соттун судьялары, мен силерге личностный, персональный мындай претензиям жок. Бирок силер мындайча айтканда мындай интригаларды мындай
мындай мантияны мыйзамдын өкүлдөрүсүңөр, силер ветвласть десиңер. Ошолордун баарын силер түшүрүп атасыңар аброюн, соттун аброюн. Анан соттун аброюн түшүп, элдин кыжырына кайнап, мунун баарын жамандыгы тияка түшүп атат. Ошон үчүн туура эмес нерсени кылып атасыңар. Ошон үчүн мен соттор боюнча айтчумун, айтамын, айтып келаткам, айтамын. Колуңардан кылчыңарды тогда кылгылайын, не кыл дейсиң. Интригаларга тиги чоңдор интригаларга ишенип калса, анда интригаларыңарга ишене бергиле. Эмне кылыш керек? Башка эчтеке дей албайм. Ишенесиңер интрига, ишенгиле. Бирок бүгүнкү күнү уже эл көп нерсеге ишенбей алган. Жакшаңыздар, урматтуу жолдоштор, урматтуу Анар Канара, привет, Ильхан Ханович, салам алейкум. Жакшаңыздар, суроолор болсо жооп берет элем, бирок уже процесске кечигип бартам. Кечиресиздер, баары жакшы болот. Эрнест, кандайсың, жакшыбы? Мен жөнүндө интригалар жестко башталыптыр. Ошол интригаларды мен эми билем ким чыгарып аткан ошол интригаларды. Мен азыр